Сагынбай Кубатов быйыл 92 жашка чыкты. Карыя улуу ата мекендик согуштун ардагери. Ал 17 жаш курагында аскерге чакырылып, фашисттер менен салгылашууга жөнөтүлгөн. Киндик каны тамган жеринен алыс жүргөн кыргыз жигит согуш талаасында болуп көрбөгөндөй эрдикти көрсөтүп, душмандык куралсыздандырып, өзү дагы оор жаракат алган. Арадан нечендеген жылдар өтсө дагы ардагер ошол каргашалуу күндөрдө көзүнө жаш алуу менен эскерет. Şu 43-yılı fevral'ın 10'unda zararı oldu. Front açıldı da soğuş başlandı. Tünümünü soğuşup Rostop'una dondu. 11. fevral günü taza boşalttı. Жыл өткөн сайын улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин арасы суюлуп барат. Бирок алардын мекен алдында аткарган милдети жана баа жеткис эрдиги эч убакта унутулбайт. Жыл сайын кыргызстандыктар дагы 9 май улуу жеңиш күнүн шаан шөкөт жана майрам менен тосуп алышат. Бул күнү өлкөдөгү бардык согуштун ардагерлери чогулушуп, баарлашууга дагы мүмкүнчүлүк табышат. Акыркы убакта 9 май күнү өкмөттөн тышкары жеке уюмдардагы ардагерлерди унутта калтырбай, өз белектерин тапшырып, майрамдык иш-чараларын байма-бай уюштуруп келишүүдө. Мындай уюмдардын катарында Кыргызстандагы ири курулуш KG Group компаниясы дагы бар. Компания улуу жеңиш күнү ардагерлерди куттуктоо үчүн өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык иш-чараларды уюштуруп келет. Чын ыхлас менен чачып коюштар. Жогорудагыдай саамалык сокулук аймагында дагы өткөрүлдү. Майрамдын жүрүшүндө ар бир согуштун ардагерине белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ишкананын өкүлүнүн айтымында мекен үчүн кан төккөн ардагерлерди ар убак эстен чыгарбай, көзү тирүүсүндө барктап жүрүү келечек муундун ыйык милдети. Биздин аталар, чоң ата, чоң энелер өздөрүгө түшкөн жоопкерчиликти кылышты, аткарышты. Кээ бир деңгээлде бизге ушундай тынчтык жашоо арнашты. Ошого бир жооп катары, ошолорго таазим катарда, ошолордун баркын эң азынан түшүрбөө максатында ушундай иш-чара кылып келатабыз да. KG Group түптөлгөндөн тарта өлкөдө көптөгөн кайрымдуулук иш-чараларын үзгүлтүксүз өткөрүү менен алек. Жардамга муктаж адамдардын көйгөйлөрүн түп тамыры менен чечип, тоо көтөргүч соопчулуктарга татыктуу болгон ишкананын алдыда кайрымдуулук багытында дагы аткарыла турчу иш пландары арбын. Ал эми бүгүн өткөрүлүп жаткан саамалак улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин купулуна толугу менен толуп, ыраазычылыктарын гана пайда кылды. Бүгін эми жакшы саамалык болуп атат. Могу KG Group деген курулуш компаниясы бар экен. Мен да муну билем. Ошол жерде жалаң жаштар иштейт. Ушул өтө чыган иштарман жигиттер экен. Ошол жекелечи область эмес, бардык областтарга барып жардам берип келип атышат. Элин жерин душмандын огунан сактап, өз жанын берип, канын төккөн улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин эрдиктери тарыхта алтын тамга менен жазылып калды. Канчалаган жоокерлер согуш талаасында канга боелуп курман болду. Аларды тайманбастык, өжөрлүк, эрдик жана ишеним гана жеңишке жеткирди. Тынчтык Акишев, Мирлан Макеев, Куш кабар.